Россия Федерациясынын Екатеринбург шаарында күч түзүмдөр тарабынан мигранттарга болгон кордук, акылга сыйбас иш-аракеттер Владимир Владимирович Путин материнский капитал боюнча жана көп балалуулар боюнча мыйзам кабыл алды. Согушка катышты деген кыргызстандык жаран Бишкек шаарында соттолуп, соттун жыйынтыгы аныкталды. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, сиздер менен кайрадан Сираж Адилов. Өзүңүздөр билгендей эле биздин каналда Россия Федерациясында болгон бардык маанилүү мыйзам өзгөрүүлөр, жаңылыктарды талкуулап айтып кетебиз. Бир жолу биздин каналга катталып койсоңуздар, Россия Федерациясында болгон бардык жаңылыктарды, маанилүү окуяларды билип турсаңыздар болот. Мекендештер, биринчи төрөлгөн балага 630 000 рубль, экинчи төрөлгөн балага 833 000 рубль. Көбүрөөк бала төрөлгөндөргө ушул энелик капиталдын баасы өсүп кете бермекчи, урматтуу мекендештер. Бул мыйзам февраль айынан баштап иштеп баштайт. Ал эми көп балалуу үй бүлө деп 3 баладан көп төрөлгөн үй бүлөлөр таанылат. Эскерте салсак, көп балалуу үй бүлө болгондорго мамлекет тарабынан бир канча льготалар берилет, урматтуу мекендештер. Эгерде биздин мекендештер Орусиянын жарандыгын алган болсо, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү унутпай колдонуп пайдаланууңуздарды сунуштайбыз. Жыл башында Екатеринбург шаарында бир топ мигранттарды стройкада тосуп алып, күч кызматкерлери отургузуп, бири-бириге илештирип, бастырган, акылга сыйбаган, кордуктоо, зордуктоо ишмердүүлүгүн жүргүзгөн видео тарап кеткен, урматтуу мекендештер. Мындай полиция тарабынан кордуктар өтө көп кездешет. Болгону бул учур публикага тарап кеткен учур. Буга кыргыз тарап, Кыргызстандын бийлиги реакция кылып, Россия Федерациясына ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлерини текшерүүнү суранышкан, мекендештер. Бирок биз билебиз, буга чейин дагы бир канча ушундай кайрылуулар болуп, кыргыз тарап реакция бергени менен орус тараптан эч кандай ошол күч түзүмдө иштеп жүргөн кызматкерлерди жазалоо боюнча иш-аракеттерди көрө элекпиз, мекендештер. 21-кылым болуп, технологиялардын заманы болуп, бир болгон окуяны ааламга жеткирүү оңой эле болуп калды. Качан гана ааламга жеткенде ошондо гана бийлик органдары же болбосо күч кызматкерлери реакция кылат экен, мекендештер. Биз Сираж Адилов каналы Telegram канал создавать эткенбиз, мекендештер. Ошол Telegram каналда бизде ботту атайын даярдап койдук. Эгерде кайсыл бир аймакта Россия Федерациясында кандайдыр бир кылмыштуулук болуп же бир окуя болуп биздин мекендештердин жабыркаганын көрө турган болсоңуздар, ошол ботко жиберсеңиздер болот. Ботко болгон маалыматыңыздарды мен өзүм анализ кылып, эгерде керек болсо сиздер менен байланышып, публикага чыгарганга аракет кылабыз. Кийинки жаңылыгыбыз, урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасы эске салып кете турган болсок, Россия Федерациясында согуш башталгандан кийин эле Кыргызстандын жарандары согушка катыша турган болсо, анда мыйзам түрүндө жазага тартылат деп мыйзам чыгарган. Ошондой күнөө менен Кыргызстанда Бишкек шаарында Аскар Кубанычбек уулу аттуу Кыргызстандын жараны Россиядан ата-энесин көргөндө Кыргызстанга келгенде кармалып, сот залынан 10 жылга эркинен ажыратылган болчу. Азыр эми убакыт өтүп, биринчи чыккан соттун чечими жокко чыгарылып, 7 жылга кесилип, аны 3 жылга пробацияга алмаштырылып, азыр эми сот залынан бошотулуп чыгып кетти, мекендештер. Ал согуштук иш-аракеттерге катышпаганын жана болгону гуманитардык товарларды жеткирип бергенин айткан, жана ошондой эле кайрадан Россия Федерациясына барбай, Кыргызстанда эле иштеп, туристический агентствону иштетем дегенди билдирген, мекендештер. Очень большое спасибо Российскому Федерацию, что они тоже поняли ситуацию и как-то тоже помогали, поддержали меня. За это вам тоже спасибо большое, именно руководству России. Эмне болсо дагы эскертип кетели, Кыргыз Республикасында башка мамлекеттин согуштук иш-аракеттерине биздин жарандар катыша турган болсо, ага кылмыш жаза кодекси бар, мекендештер. Ошол себептен акчага алданбай Россия Федерациясынын согушуна катышпай эле коюңуздарды сунуштайбыз. Анткени мекенге келе албай калуу коркунучу бар, мекендештер. Ички иштер министрлиги тарабынан кылмыштуулук боюнча маалымат ачыкка чыккан, мекендештер. Ага карата Кыргызстан 3-чү тепкичте элеген. Биринчи Өзбекстандын жарандары, андан кийин Тажикстандын жарандары, анан эң эле азыраак кылмыш кылган Кыргызстандын жарандары болуп таанылган. Ушул жана башка маалыматтар боюнча биз өзүбүздүн Telegram каналыбызга чыгарып турабыз күн сайын убактысы менен. Ошол себептен биздин ишмердүүлүгүбүздү колдоп, Telegram каналга катталып коюңуздарды сунуштайбыз жана комментарий жазып, лайк басып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар, мекендештер. Анткени сиздердин жазган комментарийиңиздер, колдооңуздар биз үчүн дем күч болот жана алдыга карай өскөнгө жардам берет. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламатта калыңыздар.